Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары. Мен өзүм социалдык баракчаларымда көп адам Тилекмат Күреңов же болбосо Кудайбергенов же болбосо Кудайберген уулу деп эми фамилияларын өзгөртүптүр. Бирок башынан биз Күреңов деп тааныйбыз. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби, ошол жөнүндө оюңду айтпайсыңбы деп көп кайрылышты да. Мен социалдык тармактарда бул жөнүндө улам айтып аттым. Мен жакында сөзсүз түрдө бул боюнча кайрылам деп. Эми баштаганда эле мен мындай деп айтайынчы, баягы жалпы эл мындай эле билет да. Бул Тилекмат Күреңов бийликти сындаган үчүн келип кармап салды, камап салды. Анан эми сындаган үчүн камабаш керек да. Бизде сөз эркиндиги каалаган адамдар өздөрү каалагандай айта берет, каалаганды сүйлөй берет, сөз эркиндиги болуш керек да деп. Мага суроо бергенде дагы ушунун тегерегинде деле, мисалы так суроо жок да. Тилекмат Күреңов жөнүндө оюңду айтпайсыңбы дейт. Мисалы Тилекмат Күреңовдун программасы жөнүндө оюңду айтпайсыңбы? Тилекмат Күреңовдун бийликке келгенде мына могуну кылам деп атат, ошол кандай туура, ошол жөнүндө оюңду айтпайсыңбы? Тилекмат Күреңов бул бийликтин могул программасы же бул багыты туура эмес деп жатат, ошол жөнүндө оюңду айтпайсыңбы десе дагы бир жөн эле. Демек анда Тилекмат Күреңов өзү бир багытты айтып, азыркы бийлик ушул багыт менен баратат, бул багыт туура эмес, бирок менин багытым туура десе, анда ошону талкууласа болот да. Бул дагы бир нерсени билдирет да, биздин коомубузда жалпы мисалы тигил же бул адамдын жөн эле баягы кыйкырып сындаганын эле көрүп, туура баягы себеп дегенде бийлик, кайсы бийлик болбосун, ал баары катачылык кетирет да. Бизде дүйнө тарыхында мындай туугандар. Адам баласы бир топ менен же бир адам келип анан баягы топту кылып анан бийликке келгенге чейин анын популярдуулугу дайыма бийик болот, дайыма көтөрүлүп келет. Себеп дегенде ошол бийликке умтулуп аткандар, бийликти алам деп жаткандар дайыма ошол учурдагы бийликтин каталарын айтып, эстетип, ошол эркиндигин көрсөтүп турат да. Анан албетте ал элге жагат. Ал учурда ошо бийлик талашып жаткан топтор, бийлик талашып жаткан адамдар жалпысынан бул бийликтин жакшы кылып аткан жакшы нерселерин айтпайт. Себеп дегенде ал пайдасыз. Себеп дегенде аны айтса, анда эл дагы айтат да, чынында эле бул бийлик бул жагынан жакшыны деле кылып атпайбы деп айтышат да. Ошондуктан алар баягы бийликтин жаман жактарын, каталарын айтып кете берет. Ошондуктан мунун популярдуулугу уламдан көбөйүп келе берет. Анан кийин бийликке жетип, бийликти колуна топтоп, өздөрү келип бийликте иш алып бара баштаганда, өздөрү дагы ошондой эле катаны кетирип баштайт. Анан башка топтор, башка адамдар ошол бийликтин каталарын көрсөтүп, бул туура эмес, бул ката болду, бул тигиндей болду дейт. Бул дүйнө тарыхындагы бийликтин деги эле табияты. Ошентип бийлик алмашуунун табияты, бийликте болгон нерсенин табияты. Кайра бийликте адамдар болсо, жакшы жактарын көргөзүп, мынакей эл журт биз моуну кылып атабыз, бул жакшы болуп атат, бул жакшы болуп атат деп, ал баягы пиарлап, азыркы тил менен айтканда пиарлап турат да. Эми Тилекмат Күреңов эмне үчүн мисалы биздин дүйнөнүн баарына таанылып, анан ошол эркин талкуулап атат? Себеп дегенде азыркы иш арада турган бийлик, азыркы бийлик бул Тилекмат Күреңовдун азыр талкууга алынып, элдин баары талкуулап билип жаткан себеби анын бир эле нерсеси. Бүгүнкү күндө бийлик мисалы мурункуга караганда катуураак экенин биз билебиз. Бийлик авторитардуу экенин билебиз. Биз баягы Конституцияда бүт бийликтин баарын президентке ыйгарып берип, ошол эки добуш берип жатканда, биз өзүбүз өз каалообуз менен мынакей ушул президентке добуш беребиз, ушундай конституция менен ушундай укуктарды беребиз, толугу менен сен өз билгениңдей башкар, бир күчтүү кол болсун, бир күчтүү баш болсун,
чаржайып болуп кеттик, сен башкар деп биз бергенбиз. Анан ошол нукта бул азыркы бийлик эмне кылып келатат? Булар баягы авторитардык багытта келатат да, бүт баарын баягы мындайча айтып кетейинчи, ойлонбостон баягы кичине аша чаап кетсе дагы кечирбестен эле алып барып түрмөгө камап, кечирбестен эле алып барып аларга кылмыш ишин козгоп, баягы ушинтип атат да. Мурда мисалы көп нерсени биз сүйлөй берчүбүз. Көп нерсени биз былжырап айта берчүбүз, пикет митингтерге чыга берчүбүз, өзүңүздөр билесиздер да. Анда мисалы ошо пикет митингтерге чыкканда, же болбосо көп нерсени сүйлөп атканда ошол экилерге бир кандайдыр бир күч органдары, демократиялуу күч органдары баягы митингчилерди кармап, же болбосо аларга баягы кылмыш иш козгоп, керек болсо административдик иш кылса, анда биз баарыбыз кыйкырчубуз да, биз демократиялуу мамлекетпиз, адам укугу тебеленип атат, тигинтип атат, минтип атат деп баягы ушинтип эле олку солку боло берчү эмес беле. Азыр болсо анын баары кечиримсиз болуп калды да, билесиздер да. Азыр керек болсо, эгерде сиз азыркы учурдагы мыйзамда аракеттеги мыйзамдар менен сиз мисалы бирөөнүн кадыр баркына, ар намысына шек келтирип, же болбосо бирөөнү мазактасаңыз, сизге алып туруп эле милиционер алып туруп эле штраф салып коет, айып салып коет. Милиционер эле алып айып салып коет. Бул ошол эреки күчөшү, мыйзамдын талаптарынын күчөшү да. Сен ашыкча сүйлөбө, сен көп нерсени былжыраба, сен митингге чыкпа, жана тыюуларды да салып атпайбы, ушундай болот. Анан көбүбүз мисалы сүйлөбөй калдык да, көбүбүз унчукпай калдык, көбүбүз көп нерсени айтпай калдык, жанагы бийликтин болгон каталарын айтсак дагы акырын жымсалдап айтып калдык. Анан ошол учурда Күрөңов ошол эле каталарды кыйкырып өкүрүп айта баштады. Кыйкырып өкүрүп айта баштаганы жалпысынан бул киши өлкөнүн сыртында болуп айта баштады да. Албетте өлкөнүн сыртында болгондо баатыр болуш өтө кыйын, өтө оңой да, мындай ал жерде баатыр болуш бат эле. Себептен да сен ал жактасың да. Бул бийликтин ошол эки мыйзамдарына, азыркы күчтүү чараларына сен сага таасир эте алышпайт. Сен ошон үчүн алыс жактасың. Азыр болсо ошентип баягы ойду тоону сүйлөп, эч бир чексиз сүйлөп, ар кайсынын баарын сүйлөп атпайбы? Ошол Күрөңов болчу, Болот Темиров деген бар, Сыргак Абдулдаев деген бар. Үчөө эле бар негизи ошол жакта отуруп алып сүйлөп атканчы. Калгандары мындай анча деле ал жерден сырттан бирөө туруп кыйкырып өкүрүп атканын көргөн жокмун. Бул жерде деле баягы мурункудай боло калып кыйкырып өкүрүп баягы жиндүү болгондорду көргөн жокмун. Мисалы мен үчүн ушундай нерселер болуп атканы мага мисалы жагып эле атат. Себептен да мындай тартип болуш керек болчу. Биз сөз эркиндиги дегенди дагы аны дагы мындай чексиз колдончу элек да. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери, эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болуп калган болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Себептен демократиялык мамлекетте
эгерде бийлик мисалы бизде авторитардык мамлекетте айрым учурларда мыйзам иштебей, бирок бийлик үстөмдүк кылып атат да. Бийлик мынакей азыр көп мисалы процедураларды бузулса дагы, бирок алып туруп мурда чынында эле кызыл сызыктан чыгып кеткен тамдардын баарын сен 3 метрге, сен 5 метрге, сен баланчага чыгып кеттиң давай деп эле барып шатыратып бузуп салып атпайбы? Бул бийликтин үстөмдүгү. Ал эми демократиялык мамлекетте мыйзамдын үстөмдүүлүгү бар да. Мыйзам өтө катуу иштейт. Мисалы ошол эле Америкада биз азыр бул жерде милиционерлерибизди баягы маекчилер токтотуп тосса, биз былчылдатып шатырата сөгүп атпайбызбы? Күнүгө шатырата сөгүп атпайбы? Күнүгө мушташканга чейин барып атышпайбы? Америкада мыйзамдын үстөмдүүлүгү ал жерде дароо атат. Дароо атат. Бизде мыйзамдын үстөмдүүлүгү да жок болчу, бийликтин дагы үстөмдүүлүгү жок болчу да. Экөө тең жок болчу биздечи. Экөө тең жок болчу. Бизде мисалы азыр айрымдар айтып келип атпайбы, мынакей демократияда биз жашап келдик, демократия кереги жок, бизге жарашпайт экен, бизге мынакей ушундай эле бир кол, бир күч керек экен, мынакей ушул тууралап атат депчи. Ошолор жаңылган себеби биз демократияда жашаган эмеспиз эч качан. Акаев учурунда дагы демократия болгон эмес, андан кийинки президенттер учурунда дагы жанагы теорияда айтылган же болбосо биз Европада же Америкада көргөн демократия болгон эмес. Анын ошо бир эле мисалында көрсөтөйүн да. Миллиондон бир эле мисалында. Бизде эч качан мисалы көчөдөгү милиция кызматкеринен же болбосо маекчиден адамдар корккон эмес. Аларды сыйлаган эмес, аларды урматтаган эмес. Эми мен жалпысынан айтып атам да, албетте урматтагандар, сыйлагандар бар. Бирок бизде 33 жылда кайсы мындай жалпысынан келгенде бизде кимди сыйлады эле? Бизде эч кимди сыйлаган эмес да. Бир дагы маекчини мындай сыйлаган эмес. Мас болуп ичип алып шатырата сөгүп, мас болуп ичип алып мушташам дегендер болуп эле атпайбы? Америкада болсо мыйзамдын үстөмдүүлүгү башкача да, дароо атат. Өлтүрүп эле тырпыйт эле атып салат да. Ошондо эгерде мыйзамдын үстөмдүүлүгүн ошо демократиядагыдай кылып катуу кылып киргизип туруп, анан бизде ошентип маекчиге кыйкырса атып баштаса эмне болот эле? Туура революция болмок. Туура революция болмок, себептен эл көтөрүлүп чыкмак, анан айтмак, бизге мындай мыйзамдын үстөмдүүлүгү кереги жок деп. Анан бизде так гана ошондой болду да. Биз демократиядан эркиндиктерди ала бердик, бирок жоопкерчиликти алгыбыз келген жок. Биз чектелгибиз келген жок. Биз сүйлөп атканда мындай могул мыйзамдан чегинен ашып кетет могул сөзүм. Могул жерге чейин мен сүйлөй алам деп эч ким ойлонгон жок да. Былжырап эле баарын сүйлөй берди да. Эмне деген гана сөздөр айтылган жок. Интернетке кирип туруп ошол мисалы ошол учурда керек болсо башка жөнөкөй адамды айтпай эле коеюн, президентти айтсаңыздар, президент дагы ошондой эле ойду тоону сүйлөп эле ушинте берчү да. Азыр болсо бийликтин үстөмдүгү. Бийликтин үстөмдүгү. Биз ошону өзүбүз каалаганбыз. Анан ошол учурда Күрөнов ошол эки каталарды гана айта берип гана болду, ошо менен эле популярдуу болду. Ал эми мен бул ушул тасманы даярдарда мен Күрөнөвдүн бүт жанагы сүйлөгөн сөздөрүнүн баарын карап чыктым. Бир программа жок. Бир идеология жок. Эгерде мисалы Күрөнов бийликке келсе, мен мындай кылам, мону мындай кылам деген жок эчтеке. Жөн эле жалпы популисттик сөздөр. Популисттик сөздөр деген бул мындай ишке кирбеген, аткарылбай турган нерселер да. Бул алдын ала аткарылбай турган нерселер. Буну популисттик сөздөр деп коет. Эгерде мисалы бирөө туруп популизм деген эмне? Популизм деген мындай туруп алып, мисалы шайлоодо туруп ар бириңерде, ар бир кыргызстандыкка бирден батир десе, бул популизм, себептен бул эч качан аткарылбайт. Кыргызстандыктардын кайсы бир бөлүгү сөзсүз түрдө батирсиз болот. Бул чындык. Бирок биз чындыкты уккубуз келбейт. Биз болсо ошо популизмди уккубуз келет да. Биз баарыбыз жөн жерден туруп батирлүү болгубуз келет да. Муну популизм деп коет, бирок элге жагат. Так гана ушундай Күрөновдун сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгы популизм. Бизде анча мынча өзүнүн идеологиясы, өзүнүн бакытын билген бир 3-4 эле, 5-6 эле саясатчы болгон. Мен билгенденчи. Мынакей Өмүрбек Чиркешевич бул социал-демократ. Мынакей Алмазбек Шаршенович бул социал-демократ. Азыркы Темирлан Султанбеков
керек болсо ал дагы социал демократ, анын да көз карашы бар. Кичинекей көз карашы бар, кичинекей позициясы бар. Эмнени өзгөртөбүз деген мындай кичине аз маз түшүнүгү бар. Бирок ошондо дагы социал демократ болгон тиги Текебаев, Өмүрөк Черкешев дагы, ал дагы ошодоки өзүнүн идеологияларын так гана социал демократтардын, теориядагы социал демократтардын жолу менен эмес, ал дагы аралаштырып турчу. Ошодоки учурга ыктап, бийликке ыктап, ошол жердеги нерсе болгонго аралаштырып. Алмазбек Шаршеновичти айтпай эле коеюн. Ал киши дагы ошодоки баалуулуктарды алмаштырып келчү. Бизде так бир идеологиялык түрдө багытта мындай саясатчы жок го эсе да. Керек болсо ошол мисалы сиздер сүйүп жакшы көргөн Мадумаров деле, бул деле көп жылдан бери бул киши авторитаризм бүт бийлик бир колго топтолуш керек деп эле какшап келген. Бир колго топтолуш керек деп. Азыр ошол суроону бергенде мен ал кишинин интервьюларын дагы угуп жатам дайыма, байма-бай угуп жатам, дыкаттык менен угуп жатам. Ал киши минтип айтып атат да ошол суроого, сиз түшүнүп көрбөйсүз. Жок, мен деген мынакей ошондо бир колго бийликти топтоп, анан бирок мыйзамдын үстөмдүүлүгүн каалагам дейт. Бул дагы мисалы мындай жана орусча айтканда лукавство да. Лукавит Адахан Кимсанбаевич. Себеп дегенде бир колдо бийлик топтолгондо эч качан мыйзамдын үстөмдүүлүгү бийликтин үстөмдүүлүгүнөн өйдө боло албайт. Эч качан боло албайт. Ошондуктан дагы баары бир Адахан Кимсанбаевич дагы баары ошо популизмди ыктап, силерге жага турган нерселерди айтып турат да. Ошондуктан мен Күрөңов боюнча мындай деп эле айтам. Азыркы абалда, азыркы шартта, азыркы бийликтин койгон талаптарында, азыркы бийликтин башкарып бараткан нугунда эртеби кечпи Күрөңов кармалыш керек болчу. Бир гана нерсе мени таң калтырганы, мен бир ойлоп жүргөм, бул Күрөңов менимче кайсы бир айрым гана учурларда мен ойлочу элем, менимче бул ушул атайын кызматтын бир адамыбы депчи. Себеп дегенде ошол Күрөңовдун Күрөңов менен байланышып, Күрөңовдун азабынан деп айтайынчы, жанагы KG групптун жетекчиси кармалды, ошо Күрөңовдун азабынан башкалар кармалды, ошо Күрөңовдун азабынан мисалы баягы дагы Дубайда отуруп алып дагы эме болду да, бул тиги чакырык жасай берди да, митингге тиги буй депчи. Негизи Күрөңовду азыр мисалы буга эгерде бул жанагы мен ойлогондой башында ошентип ойлоп бул атайын жасап аткан жокпу деген ойдой болбой эле жатса, анда Күрөңовго эмне болмок эле? Күрөңовго бул бийлик күчүндө болуп турганда Күрөңов түрмөдөн чыкпайт. Себеп дегенде Күрөңов эми ал жерде отуруп алып көп нерсени жанагы мен айткандай мыйзамдын аша чаап эле оозуна келгендин баарын эле эч чексиз эле сүйлөй берди да. Бийликти алмашууга чакыра берди да. Элди ошодоки козутууга аракет кылды, ачыктан ачык. Акыркысында эле айтпадыбы, баягы 7 апрель болгондо деле чогулгула, мына митингге чогулуп атат, баарыңар чогулгула, ошол жерде мынакей күнү келип калды, мынакей ушинтип барып анан тиги бийликти алмаштырабыз деп эле ачыктан ачык айтты да. Ошондуктан мисалы эми азыр сот жараяны кандай жүрөт, эмне болот билбейм, бирок Күрөңов чыкпайт мисалы. Берки жанагы Имамидин Ташев да чыкпайт бул бийликте. Себеп дегенде булар бул бийликти тартып алабыз деп эле ошол аракет көрүшкөн. Ал эми аракеттеги бийлик ошо бийликти тартып алабыз дегенди жакшы көрөбү? Кайсы бийлик өзүнүн бийлигин тарттырып ийгиси келет? Кайсы бийлик тарттырып ийгиси келбейт? Таптакыр. Ошондуктан ошондой чаралар көрүнөт. Ал турган иш. Азыр мисалы Болот Темиров да ошол жакта болупу? Эгер Болот Темиров келсе бул жерден ал деле камалат. Себеп дегенде достор, мындай да, азыркы бийликтин ушул багыты ушул. Биз тандап алганбыз. Бирок бул бийлик келгенине достор, ашып кетсе кичине эле 4 жылдан ашты. Мына 5-жыл болуп баратат. Ашып кетсе. Bizde men дайыма какчап келем да, бизде туруктуулук болбосо, бизде ошондой болот. Мисалы, бир эле мисалга ойлотуп койгулачы, мейли Тилекмат Күрөңов бийликке келди деп коелук. Эл көтөрүлдү, бул бийликти алып түштү, Тилекмат Күрөңов бийликке келди. Эмне Тилекмат Күрөңов башкача башкарат деп ойлоп атасың? Башкача башкарбайт. Тилекмат Күрөңов так ушундай, же болбосо мындан да катуу башкарат. Эмнеге? Себеп дегенде бизде болгон ресурсубуз ушул, бийлик байма-бай алмашып атат,
кыйратканда эле топтолгон адамдар жок, алардын тажрыйбасы жок. Себептен де биз болсо тажрыйба топтолуп келаткан адамдардын баарын эле Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаевчил, Атамбаевчил, тиги Садыр Жапаровчил деп эле баарын көчкө тээп кубалай беребиз да. Кеп ошондо бизде мамлекеттик институттардын мындай такталып, тапталып, ал мындай сапаттуу болгонгочу ал 5-10 жылда болбойт ал. Ал 30-40 жылда келе турган нерсе. А бизде 30 жылда канча бийлик алмашты силер өзүңүздөр билесиздер да жакшы. Анча мынча такшалып, мына анча мынча кичине оңдоп келели деп атса кайра эле революция болуп келет баягы. Ошондуктан инкылаптын, революциянын бир дагы мамлекетке пайдасы тийген эмес. Бир дагы мамлекетке пайдасы тийген эмес. Ар бир революцияда адамдар кырылган. Ар бир революцияда адамдар кедейчиликке түшкөн. Бир гана нерсе туруктуу өлкөдө туруктуулук болуп, революция болбой көп жыл революция болгондо ошондо өнүккөн. Албетте тарыхта ар кандай мисалдар бар. Айрым учурларда мисалы таптакыр тиги өлкөнү өлтүрүп салгандар бар, бирок аяк түбү ал барып жоголот аяк түбү. Мисалы могул Түндүк Кореяны биз айтып келебиз да, КНДРди. Ким Чен Ырды биз айтып келебиз дайыма. Ошол жакта элдин баары кыйрап атат, эт болуп атат, кыйналып жашап атат деп. Бирок силер карап көрсөңөр, ошол жакта жөнөкөй айрым карапайым жашоочулардын дагы жашаганын карасаңчы, айрым учурда түшүнөсүң да, что көп нерселери аябай көбүртүп жабыртылган да. Көп нерселер аябай көп. Туура ал жакта мисалы биздикиндей чоң эркиндик жок. Бирок мисалы айрым артыкчылар да бар. Мисалы Кытайда өзүнүн жакшы жактары бар, өзүнүн жаман жактары бар. Ар бир өлкөнүн ушундай жакшы жактары, жаман жактары бар. Биздин өзүбүздүн жаман жактарыбыз бар, өзүбүздүн жакшы жактарыбыз бар. Бирок өлкөгө эң зыян алып келген бул инкылап менен, бул бул революция. Андан эч пайда жок. Эч пайда жок. Мен мисалы бүгүнкү күндө бир дагы Кыргызстанда бир дагы адамды билбейм. Келгенде түп тамыры менен системаны башкача өзгөртүп туруп, анан элдин жашоосун башка нукка бурат деген бир дагы адамды билбейм. Күрүмов келеби, башка машаяк келеби, так эле ушундай, мындан да жаман башкарат. Эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок ал ошентип башкарып, тапталып бир 5 жыл өткүчөктүчү дала ишин шору агат. Биз дагы ылдый кедейликке түшөбүз. Дагы ызычуулар болот. Себептен де билесиңер да, революция болгондон кийин баары мүлктөрдү бөлүш болот. Бийликти бөлүш, талаш, бүлүк болот. Анан баягы биринчи келгенде бийликтин башында отурган адамдар биринчи мисалы алардын профессионалдуулугуна же болбосо алардын бир аябай баалуу мээси иштегенине карабайт. Биринчи ишеничтүү адамдарына, жакын адамдарына, кошуна, туугандарына карайт, ошолерге таянат. Кайсы бийлик келбесин ошондой жакындарына таянат. Себептен ишенич болуш керек да биринчи туруктуу болгондо. Андан кийин ошол бийлик ошол түшүнөт. Ушул адамдар менен алыска бара албайт экенин. Анан аларды алмаштырып баштайт. Азыркы бийлик бизде мына эми туруктуулукту орнотуп, эми мына көрүп атасыңар да, өзгөрүүлөрдү көрүп атасыңар. Чынында эле мисалы айрым учурда тарыхый өзгөрүүлөр болуп атат да. Эми мына тетигинин башы иштейт, мунун башы иштейт, тетиги билимдүү, муну алалык, могул жашыраак экен деп алмашып эми араң келе атат да. Ошондуктан булар эмне кылыш керек эле Тилек Матовду кармабаганда? Эмне кылыш керек эле? Айтсаңар ошол отура бериш керек беле? Аракет кылышты, камашты, өзү ошол баягы бийликти тартып алам дегендерди кармады. Маселе жок. Мен ошондуктан мисалы буга мындай көңүл да буруп койгон жокмун. Себептен эртеби кечпи кармалмак ал. Ошол экиге бармак. Эгер Америкада отуруп алып эле же болбосо тиги Сыргак Абдулдаевдей болуп Европада отуруп алып эле чыкпай отурса, кармалмак. Анда кармалбайт эле, анан бирок кармалды. Ага жанагы Эмиль Жамгырчиев фильм дагы чынында эле себепкер болду окшойт. Себептен Америкадан чакырып келген, аны биз баарыбыз билебиз.
Дубайга келген. Дубайдан Тилекмат Күлөмов болсо айтат, менин паспортумду Жамгырчиев урдуп алды дейт. Жамгырчиев болсо айтат, мен паспортумду тийген жокмун, бул жалаачы деп айтат. Ал эме болсо тиги ошол жерден чыга албай калып, Дубайдан ары кете албай, паспорту жок, ошол жерде жүрүп анан Дубайдан алып келишти да. Кантип алып келгенин мен чындап эле билбейм, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүздү окшойт да. Чындап эле Дубайдан алып кетиш бул кыйын эле, бирок кыйын экен. Биздин бийлик ошол жактан да жылып келди да. Мен ошону айтайын дедим эле. Мен мисалы Тилекматтын кармаганына ысыгымда суугумда кеткен жок. Себеп дегенде мындай, мен айтпадымбы, баарын карап чыктым. Бир да идеясы жок, бир да идеологиясы жок. Керек болсо сүйлөгөн сөздөрү дагы мындай баш аягы жок да. Түшүнбөйсүң. Баш аягы жок. Баягы мен кээде отуруп алып тигил же бул чиновникти баягы ортодон ала калып бир жаңылган жеринен сындайм го. Так эле ошондой эле бул, ошондой эле. Так эле ошондой отуруп алып эле бийликти могул жерин туура эмес кылып атат, могул жерин туура эмес кылып атат. Бирок өзү сунуштаган эчтеке жок. Өзү сунуштаган эчтеке жок. Бизде негизи өзүнүн идеологиясы, өзүнүн программасы менен келген. Баягы биз жаман айтабызбы, жакшы көрөбүзбү, эме болчу. Аскар Акаев болчу. Бирок Аскар Акаев келгенде дагы баягы келип анан ал айтты да, мен демократиялык мамлекет кылам. Биздин өлкө Кыргызстан Борбой Азияда островок демократия аралчасы болот деп Аскар Акаев гана өзүнүн идеологиясы менен келген да. Бирок ал өзүнүн идеологиясы менен келген эмес. Бир мисал, ал баягы 15 жыл отурду да, президенттердин баардыгынан көп отурган ошол да. Ал 15 жыл отуруп ошол идеологияны топтоду. Андан кийин Курманбек Садыкович келгенде деле анын деле эч идеяласы жок болчу. Баягы өзү айткандай эле тиги тамак жеп атып, өзү айтпады беле, мен тиги манты жеп атсам мени чакырып тиги эмеге, аянтчага чакырып келип анан ошентип президент болуп калдым деп. Идеологиясы жок келип анан кийин өзүнүн баласы Максим Цариге келип жетекчи болуп, анан ошол жерден идеологияны кылган. Идеологиянын багытын булар тиги биз ар ким менен баары менен кызматташабыз, бирок негизги кызматташууну, стратегиялык кызматташууну Орусиядан Америкага бурабыз деп ушундай идеологияны алган. Бирок ал идеология менен келген эмес, идеологияны ортодо отуруп туруп анан тандаган. Азыркы бийлик дагы идеологиясы жок эле келип калган. Бирок баягы кумтөрдүн негизинде болуп келген да, эми араң азыр идеологиясы мындай түптөлүп көрүнөйүн деп келатат да. Ушундай, мисалы бизде тиги мына Ленин идеологиясы менен келген башынан эле. Ленин баардык социалдык адилеттүүлүк деп Ленин идеологиясы менен келген. Бирок Лениндин идеологиясы кийин Сталин аны бурмалап башкалап кеткен да. Күлөмовдун эч идеологиясы жок. Эч идеяласы жок. Анын бир баатырлыгы эле ошол, чет өлкөгө отуруп алып өкүрүп атты, ошол болду. Мен деле мисалы эгерде ушул жерден чыгып кетүүгө мажбур болсом, ал жерге барып отуруп, мен деле баатыр боло берем, анда мен деле белгилүү болуп калам да. Ошол эле. Эч айырма жок. Ошондуктан мен мындай деп чакырып кетет элем да, баарыңыздарды. Туугандар, азыр бийлик алмаштырууга негиз эмес, бийлик алмаштыруугачы мындай убакыт да жете элек. Керек болсо жыйынтык да бере элек. Биз бийликти конституциялык жол менен, шайлоо жолу менен алмаштырганды үйрөнүшүбүз керек. Биз ошону көрмөйүнчө, биз ошону үйрөнмөйүнчө биз өнүккөн мамлекет боло албайбыз эч качан. Эч качан боло албайбыз. Эч качан боло албайбыз. Шайлоо жолу менен өзгөрткөнгө, шайлоо жолу менен бийликти алмаштырганга, бүт баарын мындай бара шашпай өзгөрткөнгө ошого үйрөнүшүбүз керек. Биз бийликке келгенде эле, мисалы тура калып эле дароо өзгөрүүлөрдү талап кылабыз да. Дароо өзгөрүүлөр бул аябай кыйын, аябай оор. Дароо өзгөрүүлөр деген ушундай кустуруу жол менен эле болот, башка жол менен болбойт. Дароо өзгөрүү ушундай радикалдуу жолдор менен болот. Радикалдуу жолдордон баарыбыз запкы жеп, баарыбыз баягы кайсы бир мүлктөн, кайсы бир жакшы абалдан, жакшы нерселерден ажыраганга даяр болушубуз керек. Эгерде биз дароо өзгөрүү кааласак, анда ошого ажыроого даяр болушубуз керек.
Эгерде жок ушундай момундай радикалдуу нерсе эмес, бара бара өзгөрүүнү каалайм десе, бул бала өстүргөндөй эле. Бул баланы өстүргөндөй эле. Баланы сиз эгерде азыр дароо чоңойтом десең, аны тиги операция жолу менен эле сөөктөрүн узартып эле чоңойтпосоң, башка чоңойто албайсың да. Ал бала бара бара чоңойот да. Мамлекет деле так ошондой. Анан мисалы азыр убак кустуруу тигинтип атат, мынтип атат деп атпайбызбы? Бир четинен жакшы, бир четинен мисалы көп адам андан запкы жеп атат да. Кайсы бир жерде мыйзамдуу болуп атат, кайсы бир жерде мыйзам бузуулар болуп атат да. Бирок эгерде силер талап кылып атасыңар да, ошол Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден талап кылып атасыңар, дароо өзгөрүүлөрдү каалайбыз, дароо жолдор жакшы болсун, дароо стадиондор салынсын, дароо тиги жашообуз өзгөрүп кетсин, дароо пенсияларыбыз көтөрүлүп кетсин деп атасыңар да. Дароо деген сөз радикалдуу дегенди билдирет. Радикалдуу деген сөз ошондой кустурууларды, ошондой тиги жанагы тиги ары бери тиги былжырап сүйлөгөндөрдүн баарын тыгып, митингге чыккандардын баарын камап, ушинтип атпайбы? Ушул, андан башка жол жок. Башка жол жок тарыхый жолдо. Башка жол жок. Башка жолу экинчи альтернативасы бул шашпай Кытайдай болуп өзгөрүш керек да. Кытайдын карагыла дүркүрөгөнүн, дүркүрөгөн. Себеп дегенде булардын бийлиги тиги Мао Цзедундан бери өзүнүн нугу менен келатат, өзгөрүлүп. Си Цзиньпин азыркы төрагасы качантан бери отурат? Көп жылдан бери отурат. Ушинтип өнүгөт. Ушинтип өнүгөт. Бирок ал өнүгүүнүн дагы терс жактары бар, жакшы жактары бар. Ошондуктан мен ойлойм, эми мен мисалы Күрөновдү камап салгандан эч таң калган жокмун. Көп адам деле таң калган жок ага. Көп адам деле таң калган жок. Эчтеке болуп кеткен жок. Ошондой эле. Мен ойлойм мындай мүмкүнчүлүк бериш керек. Мен негизги жеке оюм, бир бийлик шайланып келип, ушул нуктагы бийлик, ушул багыттагы бийлик, мисалы президент кийинки мөөнөтүнө шайланып, азыр жарыялашпадыбы булар? Тиги жанагы биринчи мөөнөт эски конституция менен, азыр болсо мисалы шайланганда, азыр шайлоо келе атпайбы президенттикке, ошондо шайланганда бул биринчи мөөнөт болот, андан кийин дагы мөөнөт болот депчи. Ошол эки мөөнөткө шайланса, ошондо президент, азыркы президент 15 жыл президент болгон болот. 15 жыл президент. Мына 15 жылдын ичинде ошондо өзгөрүү көрүнөт. Ошондо чынында эле реалдуу өзгөрүүлөр билинет да. Мен айткан жерим жок, таптакыр эле оозубузду жаап эле булк этпей эле отуруп калалы деп. Мисалы, ушундай өзүңдүн чегиңди билип, акырын айтып турсаң, мен ойлойм бул бийлик деле ошону колдойт. Мындан келип атат, тигинден келип атат сигнал. Себеп дегенде сөз эркиндигин бүгүн толук кандуу баарын жаап салуу мүмкүн эмес да. Ал эми Күрөновго, Имамбетдин Ташевго жана башкаларга эмне деп айтам? Эми жакшы адвокат таап, эптеп өзүнүн жанагы аларга көрүлгөн чараларын жеңил болушун тилейм. Эч кимге жамандык каалабайм. Жеңил болушун тилейм. Ошентебиз, андан башка айла жок. Бирок мен айтат элем, бизге стабилдүүлүк келсе абдан жакшы болот. Мен канча көп өлкөлөргө барып жүрөм, туугандар. Биздин өлкө укмуштуу да керемет өлкө. Мен өткөндө да бир жерде айткам, Непалда биздин мамлекетке караганда Непал бир 2-3 эсе жарды жашайт, 2-3 эсе жакыр жашайт, бирок эли 10 эсе бактылуу да. Себеп дегенде өтө ошону баалашат, баалап жашашат. Бизде колубузда алтында баркын билбей атабыз да. Укмуштуу да керемет өлкөбүз бар. Мен Кыргызстанда бирөө ачка болуп өлүп кыйналып баратат дегенди көрө элекмин. Азыр Кыргызстанда керек болсо жалкоо адам жанын багат эмес. Жалкоо эмес адам Кыргызстанда жанын бага алат эмес. Жалкоо эмес адам Кыргызстанда аябай жакшы жашай алат. Жалкоо эмес адам. Жалкоо болсоң, албетте сен начар жашайсың. Бирок ошондо дагы бизде Кыргызстанда ачкадан өлүп калды же болбосо ачык болуп кыйналып атат дегенди мындай көрө элекмин бүгүнкүгө чейин. Бул аябай жакшы нерсенин белгиси да. Бул биздин жашоо деңгээлибиз чынында эле жакшы экенин белгиси. Биз көп нерсени ушуну жакшы түшүнбөйбүз. Ошон үчүн мен жана айтканым, саякаттагыла, көргүлө дегеним ошондон да.
башка өлкөгө барып анан салыштырып анан ошондо көп нерсени түшүнөсүң да, биз аябай жыргап жашай турбайбызбы депчи. Ошол эле айта турган сөзүм. Ийгилик болсун, өлкөбүз тынч, ызы чуусу, революция, ыңкылабы жок жашаганды тилеп, ушул кереметтүү жерде бактылуу өмүр сүрөлүк. Сак саламатта болуңуздар.